Мышыктын дубасы кабыл болдубу? Бул окуя Стамбулда болгон. Нуржет аттуу жигиттин апасы кокустан ооруп калды. Ал буга чейин деле көп ооручу, бирок бир аз эле жатып кайра туруп кетчү. Бул жолу андай болбоду. Апасынын алдан тайып бара жатканын көргөн Нуржет тез жардам чакырууга аргасыз болду. Дарыгерлер анын оорусу жөнөкөй эмес экендигин айтып, ооруканага алып кетишти. Эмне болуп кетет экен деп тынчсызданып күтүп отурган Нуржетке дарыгер апасынын абалы оор экендигин, анын айыгып кетүүсү бир гана Аллахтын колундагы иш экенин айтып чыкты. Ошентип апасы бир канча күн жатып калды. Дарыгерлер канчалык аракет кылбасын, эч кандай майнап чыкпады. Абал күндөн күнгө оорлой берди. Бир күнү дарыгер Нуржетти чакырып: "Балам, апаңдын абалы оор. Операциясыз айыгып кетсе жакшы болмок. Операцияны көтөрүү ал үчүн оор. Ошентсе да мындан башка айла жок. Эгер сен макулдугуңду берсең, эртең операция жасайбыз. Бирок операциядан кийин жакшы болуп кетет деп кепилдик бере албайбыз", деди. Нуржет канчалык кыйналып турса да, үмүтү үзүлбөй операцияга макулдук берди. Кайгырып үйгө кайтты. Атадан эрте калып, эненин колунда эрке өскөн бала үчүн энеден да айрылуу кандай оор. Нуржеттин көздөрүнөн жаш кылгырып, жүзүнөн ылдый куюлду. Машинасын жол жээгине токтотуп, үйүн көздөй 2 кадам шилтегенде, жакын жерден аянычтуу чыйылдаган үн угулду. Ансыз да кайгырып келе жаткан Нуржет эч нерсеге көңүл бурбай басып жөнөдү. Бирок ошол учурда дал эле жанынан үн кайра угулуп, көзүнө кандайдыр бир нерсе кыймылдагандай көрүнүп кетти. Нуржет бир азга аялдап, ошол тарапка көз жүгүрттү. Оба, чындап эле таштанды челектин жанында бир нерсе кыймылдап жатыптыр. Жакын келген Нуржет мышыктын кичинекей балдарын көрдү. Аларды кимдир бирөө кагаз баштыкка салып таштандынын арасына ыргытып жиберген окшойт. Байкуш эне мышык эмне кылаарын билбей, балдарынын жанына ары бери басып мыйоолайт. Буларды көрүп Нуржеттин көзү дагы жашка толду. Эне менен баланын ортосундагы махабат кандай бекем. Байкуш эне өзүнүн курсагы ач болсо да, балдарынын курсагын ойлойт. Өзү кыйналып турса да, балдары үчүн жашайт. Бул жагынан адам менен айбандын эч кандай деле айырмасы жок дечи. Мына Нуржетти багып чоңойтом деп жүрүп, апасы ден соолугунан ажырады. Балким бир күндөн кийин өмүрүнөн да ажырашы мүмкүн. Бул мышык деле ошол сыяктуу. Бир аз убакыттан кийин эне мышык балдарынан ажырайт. Ушинтип ойлоно түшкөн Нуржет мышыктын балдары салынган баштыкты колуна ала калып, үйүн көздөй кадам шилтеди. Балдарына кызганып мыйоологон эне мышык анын артынан калбай чуркап жөнөдү. Үйүнө кирип мышыктын балдарын себетке салып, жылуу жерге койду да, идишке сүт куюп энесинин алдына чылдырды. Көптөн бери эч нерсе жебеген мышык сүттү бир заматта калтырбай ичип койду да, балдарынын жанына келди. Жылуу жерге кирип, денеси жумшаган мыймыйлар бири-биринен талашып энесине жармашышты. Бир аздан кийин жылуу жумшак орунга көчүлгөн мышык да, балдары да кырылдап уйкуга киришти. Алардан көз албай отурган Нуржеттин көңүлү бир аз ачылгансыды. Бирок анын көңүлү биротоло ачылып кетүүсү мүмкүн эмес эле. Эртеси Нуржет таң атпай ооруканага келди. Апасы жаткан бөлмөгө кирип келип, жүрөгү оозуна кептелди. Апасынын керебети бош турат. Оюна жамандык орной түшкөн Нуржет дарыгердин бөлмөсүнө чуркамакчы болду эле, кошуна бөлмөдөн чыккан мээрман айым ага жылмая карап: "Байке, сизди апаңыз күтүп жатат", деди. Эмне болуп жатканына түшүнө албаган Нуржет кызды жалдырай карап, унчукпай туруп калды. "Апаңыздын абалы жакшы болуп калгандыктан аны башка бөлмөгө жылдырдык. Жүрүңүз менен", деди да, кыз аны күтпөстөн басып жөнөдү. Көзүнө тегерене түшкөн жашын кызга көрсөтпөй сүртүп, Нуржет анын артынан ээрчиди. Бөлмөгө кирип келген Нуржет көргөн көзүнө ишенбеди. Канча күндөн бери эс учун билбей жаткан апасы керебетте отурган экен. Нуржет апасын кучактап, жаш балача шолоктоп ыйлап жиберди. Апасы уулун эркелете чачынан сылап жанына отургузду. "Аллахтын ырайымынан эч качан үмүт үзбө уулум. Мени бул оорудан Аллах өзү сактап калды. Бүгүн түндө уйку соонун ортосунда кызык иш көрдүм. Же түшүм же өңүм экенин билбейм.
Мени оорудан айыгып кетүүмдү сурап дуба кылып жаткан мышыкты, анын кичинекей мыймыйларын көрдүм. Алар Аллахка жалынып, менин оорудан айыгып кетүүмдү дуба кылып жатышыптыр. Бир убакта ойгонуп кеткендей болдум. Көзүмдү ачсам, кадимкидей жеңилдеп калыпмын. Ордумдан өзүм туруп, дарыгер кызды өзүм чакырып келдим, деп жобурап отурду. Апасынын андан ары эмне деп сүйлөп жатканын Нуржет уккан деле жок. Ал Аллахтын кудуретине дагы бир жолу таңданып, кечээки мыймыйлар менен эне мышыкка кылган жакшылыгын эстеди. Чындыгында, жакшылыктын чоң кичинеси болбойт. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, курманын жартысын берип болсо да тузуктон сактангыла деген. Адамга сооп жазылуу үчүн анын кылган жакшылыгынын көлөмү шарт эмес, анын ыкласы шарт. Алла Таала Куранда Аллахка 7 асман, жер жана алардагы бардык жандуу жансыз нерселер мактоо менен таспих айтышат. Бирок алардын таспихтерин силер түшүнбөйсүңөр. Чындыгында Аллах кең пейил, кечирүүчү деп айткан. Исра сүрөсү 44-аят. Демек, ар бир жандуу жансыздын Аллахка таспих айтаары чындык. Ошол себептен бардык адамдарга, жан жаныбарларга жана табиятка аяр мамиле жасоо зарыл. Азирети Али кечилдин суроосуна кантип жооп берди? Пайгамбарыбыз ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, бул дүйнөдөн өтүп, Азирети Абу Бакр ага Аллах ыраазы болсун, халифалык кылып турган заман. Бир күнү Шам өлкөсүнөн христиан динине кызмат кылган кечилдердин башчысы 1000 чукул адамды ээрчитип келет. Абу Бакр ага Аллах ыраазы болсун, бешим намазынан кийин жанындагыларга пайгамбардын ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун хадистеринен айтып отурган. Кечилдер мечиттин жанына келип туруп калышты. Анан алардын жол башчысы Азирети Абу Бакрга кирип, "Сага салам болсун, о Мухаммадтын халифасы", деп салам айтты. Туура жолго түшүп, улуу затка баш ийип, чыныгы пайгамбарды ээрчигендерге салам болсун, деп жооп кайтарды да, "Эмне жумуш менен келип калдыңар?" деп сурады Азирети Абу Бакр. "Ата бабаларыбыздын китептеринде жазылган суроолорго жооп алуу үчүн келдик. Эгер силердин пайгамбарыңар чыныгы пайгамбар болсо, анда силер туура жооп бересиңер. Эгер силер туура жооп берсеңер, анда биз да силер ээрчиген пайгамбардын динин тутунабыз", деди кечил, келген себебин түшүндүрүп. "Эмнени кааласаңар ошону сурагыла, биз жооп берүүгө даярбыз", деди Азирети Абу Бакр. Кечил ага жакын келип, суроолорун катары менен айта баштады. Биринчи, өзүнүн денесинен өзүнүн атын угат. Бул эмне? Экинчи, биз эмне үчүн келдик? Үчүнчү, биз өзүбүз менен эмнелерди ала келдик? Төртүнчү, Аллах Таалага сүйлөгөн 14 нерсе эмне? Бешинчи, жаны жок, бирок дем алат. Бул эмне? Алтынчы, асмандан түшпөгөн, жерден чыкпаган суу кайсы? Жетинчи, жер бетинде эң биринчи өлтүрүлгөн адам ким? Сегизинчи, шамал жыгып кеткен эң биринчи дарак кайсы? Тогузунчу, Аллах Таала өзү жаратып, кайра ал жөнүндө сураган нерсе эмне? Онунчу, өзү бейишке кирген, бирок ал кылган ишти кылуудан пайгамбар тыйылган. Бул эмне? 11. Эти да, каны да жок, бирок сүйлөйт. Бул эмне? 12. Азы да, көбү да арам. Бул эмне? 13. Бир элчи бар. Ал пайгамбар да эмес, инсан да эмес, жин да эмес. Буга эмне дейсиң? 14. Эркек адам жылаңач, кийими жок аялга карап сүйлөйт, бирок күнөөкөр болбойт. Мунун сыры эмне? 15. Бир амал бар. Аны аткаруу да арам, аткарбай коюу да арам. Бул кайсы амал? 16. Муса пайгамбарды ким эмизген жана канча убакыт эмизген? 17. Аллах Таала Муса пайгамбарга кайсы күнү сүйлөгөн? 18. Адам атанын узундугу канча болгон? 19. Адам ата канча жыл жашаган? 20.
Аллах Таала аян түшүргөн, бирок ал пайгамбар эмес. Бул эмне? 21. 5 нерсе бар. Периште да эмес, жин да эмес. Бирок ичип жегенин кайра чыгарбайт. Булар эмне? 22. 2 дене бар. Алар бирге өлөт, бирок бири арам, бири адал болуп калат. Бул эмне? 23. Куранда Аллах Таала кайсы канаттуулардын атын атаган? 24. Бир эркекке талак кылбастан туруп, аялына жакындоо бир канча убакытка арам болуп калат. Бул ким? 25. Өзү өлүп, башканы тирилткен жандык эмне? 26. Күн чыгыш менен батыштын аралыгы канча? 27. Асман менен жердин аралыгы канча? 28. Ат кишенгенде эмне дейт? 29. Короз кыйкырганда эмне дейт? 30. Төө боздогондо эмне дейт? Кечил суроолорун бүтүрүп, ким жооп бере алат дегенсип күтүп калды. Бир аз жымжырттыктан соң, суроолорду баарын уктуңарбы? Деп сурады Азирети Абу Бакр жанындагылардан. Ооба, баарын уктук, дешти алар. Мындай учурда Алинин жардамы керек. Мен пайгамбарыбыздын, ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, мен илимдин үйү болсом, Али анын эшиги деп айтканын укканмын. Алини батыраак таап келгиле, деди Азирети Абу Бакр. Бир топ адамдар аны таап келүүгө жөнөп кетишти. Анын кайсы бир жумуш менен шаар сыртына кеткенин уккан Салман Фарси аны шаардын сыртынан тапты. Азирети Али анын саламына жооп бергенден кийин, Шамдан кечилдер келип калыштыбы деп сурады. О пайгамбардын иниси, сен аны кайдан билдиң? Деди таңыркап. Мага аны Аллахтын элчиси айткан. Жүрү, аларга батыраак баралы, деди Азирети Али күлүп. Алар мечитке келсе, элдин баары аларды күтүп отурушкан экен. Азирети Али аларга салам айтып, михрабтын жанына отуруп, сен Шамдык Шархажил бин Шархилсиңби? Деп сурады кечилден. Кечил таң калганын жашыра албады. Менин атымды сага ким айтты? Деди чочуп. Агамдын уулу Мухаммад, ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, сен жөнүндө кабар берген, деди Али, аны тынчтандырып. Андан кийин кечил баягы суроолорун дагы бир жолу кайталап айтты. Анын баарын кунт коюп угуп отурган Азирети Али кечилге жакыныраак отуруп, эгер мен бул суроолордун баарына толук жооп берсем, силер эмне кыласыңар? Деди. Сен эмне десең, биз ошого даярбыз, деди кечил ойлонбой. Анда силер биздин динди кабыл алып, келме келтирип күбөлүк бересиңер, деди Азирети Али. Биз макулбуз, деди кечил жылмайып. Азирети Али Аллахка мактоо, пайгамбарыбызга, ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, салават айтты да, суроолорго бир четинен жооп бере баштады. 1. Өзүнүн денесинен өзүнүн атын уккан нерсе сенин кулагың. Анткени адам өзүнүн атын айтса, аны кулагы менен угат. 2. Силер ислам дини туура динби же жалганбы деп текшерүү үчүн келдиңер. 3. Ал эми силердин жаныңарда 1000 алтын жана 1000 күмүш тыйым бар. 4. Аллах Таала сүйлөгөн 14 нерсе 7 жер жана 7 асман. 5. Жаны жок, бирок дем алган, атып бараткан таң. Аллах Таала дем алып бара жаткан таңга ант деп айткан. Таквир сүрөсү 18 аят. 6. Асмандан түшпөгөн, жерден чыкпаган суу, аттардын тери. Жер бетинде эң биринчи өлтүрүлгөн адам атанын баласы Хабыл. 8. Шамал жыгып кеткен эң биринчи дарак Саж дарагы. Андан Нух пайгамбар кеме жасаган. 9. Аллах өзү жаратып, кайра анын эмне экендигин сураган нерсе Муса пайгамбардын таягы. Аллах Таала оң колуңдагы эмне, ия Муса деп сураганда, бул менин таягым, мен ага таянамын, жана койлорума аны менен жалбырактарды күүп берем, жана башка максаттарда да пайдаланамын, деген Муса. Тоха сүрөсү 17-18 аяттар. 10. Өзү бейишке кирген, бирок анын амалын кылуудан башкалар тыйылган Юнус пайгамбар. Аллах Таала Куранда: «Эми о Мухаммад, сен Роббиңдин өкүмүнө сабыр кыл. Балыктын ээси Юнус кылган ишти кылба» деп айткан. Калам сүрөсү 48 аят. 11.
Эти да, каны да жок сүйлөгөн нерсе тозок. Аллах Таала Куранда: "Ошол күнү биз тозокко, капырларга толдуңбу?" дейбиз. Ал дагы барбы деп сурайт деген. Каф сүрөсү 30-аят. 12. Азы да көбү да арам болгон нерсе бул Талут дарыясы. Аллах Таала Талут аскерлери менен чыкканда мындай деди: "Аллах силерди суусаган мезгилиңерде бир дарыя менен сынайт. Ким андан ичсе, менден эмес, мени менен согушка барбайт. Ким андан ичпесе, ал мени менен согушка барат. Бирок ким колу менен бир уртам гана ичсе, мейли, анын өз ыктыяры, кааласа калат, кааласа барат" деп айткан. 13. Ал эми пайгамбар да, инсан да, жин да болбогон элчи бул Сулайман пайгамбардын үпүбү. 14. Жылаңач, кийими жок аялга карап сүйлөп, бирок күнөөкөр болбогон эркек, көзү көрбөгөн адам. 15. Аткаруу да арам, аткарбай коюу да арам болгон иш бул мас адамдын намазы. 16. Муса пайгамбардын энеси 3 ай, 3 күн эмизген, анан деңизге ыргыткан. 17. Аллах Таала Муса пайгамбарга жума күнү сүйлөгөн. 18. Адам атанын узундугу 60 чыканактык болгон. 19. Адам ата 1000 жыл жашаган. 20. Аллах Таала аян түшүргөн, бирок ал пайгамбар да эмес, адам да эмес, бул бал арысы. Аллах Таала ментип айткан: "О Мухаммад, сенин Роббиң бал арыга ментип аян кылды. Үйүңдү тоолорго, дарактарга, адамдар жашай турган уяларга кургун." Нахл сүрөсү 68-аят. 21. Ичкен жегенин чыгарбаган бешөө, Адам ата, Хава эне, Салих пайгамбардын төөсү, Муса пайгамбардын таягы, Исмаил пайгамбардын кочкору. 22. Чогуу өлүп, бири арам, бири адал болуп калган эки дене асмандан сууга чумкуган канаттуу балыкка урунуп, экөө тең өлүп суу үстүнө чыгып калса, канаттуу арам, балык адал болот. 23. Куранда аты аталган канаттуулар карга, үпүп, бөдөнү. 24. Эркек аялына жакындабоону шарт кылып касам ичип койсо, ошол убакытта ага жакындоо арам болуп калат. 25. Өзү өлүп, башканы тирилткен жандык Исраил коомундагы уй. 26. Күн чыгыш менен күн батыштын аралыгы күн үчүн бир күндүк жол. 27. Асман менен жердин ортосу зыян көргөн адамдын дубасы жетчү аралык. 28. Ат кишингенде: "О Аллахым, мусулмандарга жардам берип, капырларды кор кыл" деп айтат. 29. Короз кыйкырганда периштени көрүп: "О кайдыгерлер, Аллахты эстегиле" деп айтат. 30. Төө боздогондо: "Мага Аллах жетиштүү, андан өткөн сактоочу жок" деп айтат. Азирети Али ушинтип суроолордун баарына жооп берип, кечилдерден жооп күтүп унчукпай калды. Алар жооптордун баары туура экенин мойнуна алып, келме айтып, мусулман болушту да, алып келген белектерин берип, мекенине жөнөп кетишти. 3 сураныч. Яхья бин Муазды абдан сыйлаган Ибрахим аттуу бир адам бар эле. Ал Меккеге көчүп келип жашап калды да, Яхья бин Муазга кат жазып жөнөттү. Яхья бул учурда Мадинада турчу. Каттын мааниси мындай болчу: "Менин бул дүйнөдө 3 тилегим бар эле. Биринчиси, өмүрүмдүн акыркы күндөрүн эң кадыр-барктуу жерде жашап өтүү. Экинчиси, өзүмө бир кызматчы алуу. Үчүнчүсү, мага өлүм келгенге чейин сизди бир көрүп калуу. Мына ушул 3 тилегимдин экөөсү ишке ашты. Азыр мен жерлердин эң кадыр-барктуусу болгон Меккеде турам. Ошондой эле менин кызматчым да бар. Эми 3-чү тилегимди сиз орундатып бересиз го деп үмүт кыламын." Яхья катты окуп, кайра жооп жазды. Анын жообу мындай мааниде жазылган эле: "Бурадарым, сен адамдардын эң жакшысы болгун. Жана кайсы жерде турсаң, ошол жерде жашай бер. Анткени жайлар адамдарга карап кадыр-барк табат. Адамдар жайларга карап кадыр-барк таппайт.
Пайгамбарыбыз Мухаммад ага Аллахтын тынчтыгы жана мактоосу болсун, бул жерлерде жашаганы үчүн бул жерлер кадыр барктапты. Ал эми Абу Жахылдын Меккеде жашап, меккелик болуусу ага эч кандай кадыр барк тартуулаган жок. Ал эми кызматчы тууралуу айтсам, кожоюн болуу бир гана Аллахка таандык. Кызматчылык болсо кулдун сыпаты. Кайсы бир адамдын өзүнө кызматчы алып, өзүн кожоюн катары сезүүсү ага жакшылык алып келбейт. Ал эми сенин үчүнчү арзууңа кайтсак, эгерде сен ар дайым Аллахты эстеп, аны арзуу кылсаң, мени эсиңден чыгарып коймоксуң. Эстесең да мынчалык деңгээлде сагынмак эмессиң. Эгер сен Аллахты тапсаң, мага эч кандай муктаждыгың болбой калат. А эгерде Аллахты таба албасаң, анда менден сага эмне пайда? Урматтуу каналыбыздын активдүү көрүүчүлөрү, бул сыяктуу видеолордун көпчүлүккө жетүүсүнө салым кошом десеңиз, 2 кадам жетиштүү. Биринчи, жогору карап турган баш бармакты басып жактыруу, экинчи, комментарий калтыруу. Анткени канча көп комментарий жана лайк чогулса, бул видео автоматтык түрдө башкаларга сунушталат. Бизди активдүү күзөтсөңүз, активдүү көрүүчүмүн деп жазыңыз. А эгерде биринчи жолу болсоңуз, каналда биринчимин деп жазыңыз. Демек, лайк жана комментарий. Учурдан пайдаланып, ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Комментарийлерди окуп, жүрөк жылыткан ажайып инсандар көп экенине күбө болуудабыз.